Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Meyrimdүү, ırayımdуу Allah Taala'nın isminin. Urmаттуу dindeş musulman bir tuğandar, urmаттуу cemaat, Kırgızstan Musulmanlar Din Başkarmasının atına, muftiyatqa, mına uşul жерде иштеп жүргөн кызматкерлерге, ошол менен биргеликте мына президенттин алдындагы дин комиссиясына, укук коргоо органдарына ар кандай ушундай бир сөздөр интернет булактарында болуп жатат. Эми ошол боюнча бир мусулман бир туугандарга кайрылуу жасап коюуну туура көрдүк. Урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында ошол интернет булактарындагы айтылып аткан ажылык маселеси боюнча, ошонун тегерегиндеги сөздөр боюнча биз муфти катары бул нерсе мындай бир жала катарында көрүп атабыз. Себеп дегенде мурунку жылдары ажылыктын баасы $4500 болгон болсо, мына 2024-жылкы ажылыктын баасы $3750. Ортодо $750 адам башына арзандап атат. $750 $6000 адамга көбөйтө турган болсоңуз, $4,5 миллион төмөндөп аткан болот. Мына мунун бардыгы ошол эле бүгүнкү күндө биз жаман көрүп аткан, анын үстүнөн ушундай бир жалаларды жаап аткан мамлекетибиздеги укук коргоо органдары, ошол менен биргеликте дин комиссиясынын директору Тойгон Жолобаевич, мунун бардыгы мына ушул мусулмандар үчүн бүгүнкү күндө кызмат кылып келе жатат. Эми ар кандай иште сын пикир болот экен, бирок бул аша чапкандык деп эсептейбиз. Элибизди, журтубузду бөлүп жарууга жол бербейли. Кайсыл жерде бөлүнүү жаруулуу болгон болсо, ошол жерде Кудай Тааланын азабы болот, Кудай Тааланын берекеси көтөрүлүп калат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таалага мактоолор болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар, дуалар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына азыр соц тармактарда муфтият жөнүндө, ошондой эле муфтиятта болуп жаткан иштер, айрыкча ажылык жөнүндө кээ бир мындай далилсиз сөздөр чыгып жатат. Ошондой эле дин иштер боюнча мамлекеттин төрагасы Тойгонбай ажы Жоробаев жөнүндө дагы сөздөр болду. Аны кээ бир адамдар кабары бар, билесиздер. Эми ажылык жөнүндө бир аз айта кете турган болсок, башында ажылык Кыргызстанда ар кандай кыйынчылыктар туулуп келген. Керек болсо биз башынан жакшы билебиз, автобус менен барылып, адамдар абдан кыйналгандан кийин мамлекет менен биргеликте ушу биздин Кыргызстандын ажылары бир кыйналбасын, эл катары бир дүйнө элдер өсүп атат, ошолор катары бир кыйналбастан жакшы түзүлгөн шарттарда барсын, жакшы жатаканаларда жатсын деп бул жөнүндө абдан баш катыруу, ойлонуу көп болгон. Ошонун себебинен мына жакынкы жылдары мына ушул ажылыкты бардыгын бир көзөмөлгө алып, бардыгы учак менен барып баштаган, билесиздер, 10 жылдан бир аз ашып калды. Андан кийин кээ бир бүтпөгөн иштер мына 2-3 жылдан бери бүтүп атат. Ажылыгыбыз Азирети муфтийибиз Абдулазиз Карыке айтып кеткендей, мындан бир канча жылдар эле мына $4,5 миң боло турган болсо, быйыл ажылыгыбыз болсо $3,750 түштү. Ортолугундагы айырмачылык мына $750 болуп атат. Эми ушул мээнеттер бар, мунун аркасында көп мээнеттердин аркасынан ушул ийгиликке жетип отурабыз. Албетте муну бир эле муфтият эмес, мамлекет башчылары киришип, анын алдында мына Тойгонбай Жоробаевич дагы ортодо туруп, сиздер эч качан кыжалат болбоңуздар, мына аркаңарда мамлекет турат. Ошон үчүн ушул ийгиликке жеттик да. Себеби биз өзүбүз ушул иштерге, ажылык иштерин бир аз арзандашына мээнет кылган адам катары Саудияда мына былтыркы жылдары мисалы үчүн 1,5 айла ошол жерде жүрдүк. Ушу самолет бир арзандаса экен. Ошондой эле биздин муфтиятыбыздын, Азирет муфтилерибиздин мурдакы экс муфтийибиз Замир Карыбыз дагы көп мээнети бар. Ошол кишилер Тойгонбай Жоробаевичтердин мээнети менен барып сүйлөшүүлөрдүн негизинде баалар түштү. Мисалы үчүн Саудияда
ажылыкты уюштуруу министрлик бар, аларга да жолугушуулар болуп, кээ бир сеналарын бааларын түшүрүп отуруп, акыры ушул ийгиликке жетип отурабыз да. Анан эми ушул ийгиликти көрбөстөн кээ бир адамдар эле мындай болуп атат, андай болуп атат, бул ажылыктын акчаларын ушундай жеп атат деген адамдар ушундай бир ийгиликке жетип, баалар түшүрүлгөнүн булар көрбөй жатабы билбейм. Муну да туура, жакшы бир Кудайдан коркуп, адилеттүү сүйлөш керек да. Анан эми албетте кээ бир адамдар үчүн, бай адамдар үчүн бир адамдан $750 баасы төмөн түшкөн болсо, ал сезбеши мүмкүн. Бирок биздин Кыргызстан эли ажыга баруучулар деле көпчүлүгү карапайым элдер. Карапайым элдер үчүн ар бир үй бүлөдө $750 бул чоң эле акча болот. Эгер аялы менен бара турган болсо, бул $1,500 үчүн айылдагы жашаган ажыга баруучу үчүн бул жакшы эле баа түшкөн болот да. Ошол үчүн ушундай бир элибиздин бир чөнтөгүнө, элибиздин бир жакшы ийгилиги үчүн көп мээнеттер болду. Ошого урматтуу жамаат ушундай болуп аткан иштерге бир адилеттүү көз караш менен карап, адамдардын артынан бир болбогон сөздөрдү сүйлөп, бир алардын күнөөсүнө киришинин кереги жок деп ойлойм. Бир аз Кудай Тааладан коркуп, бир адилеттүүлүк менен, көз караш менен карап, анан айтсаңыздар, Кудай Таалам баарыңыздарга нысап берсин. Биздин диний идарага Кудай Тааламдын ийгилиги болсун. Баарыңыздардан Кудай Тааламдын тынччылыгын, жакшылыгын тилеп кетем сиздерге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Урматтуу мусулмандар, мен ушул Кыргызстан мусулмандар динди башкармасына келгениме 3 жылдын жүзү болуп калды. Биз өтө мындай ызы чуу маалда келип, ушу муфтияттын түптөлүшүгө кайрадан ынтымак болушуга, кайрадан иштердин жакшы болуп кетишиге биз себепчи болгондой болдук. Бирок бир канча ай, 20-жылы пандемия маалда, пандемиядан кийин 20-жылдар бир 6 айлык маалда ызы чуу токтобой калган. Андан кийин Тойгонбай Жорбаевич ошол дин комиссиясына келгенден кийин бул киши өзүнүн кыракылыгыны, мусулмандар ортосунда алымдардын тилин билип, 1-2 айдын ичинде Кыргызстан мусулмандарынын курултайыны өткөзгөнгө жетиштик. Ошо Кыргызстан мусулмандарынын курултайда биз Азирети Муфти Кылыбыз Замир Караканы шайлап алдык. Себеби бул кишинин жүрөгүндө Куран бар эди. Биргеликте бир 3 жыл бою иштештик, азыр деле иштешип атабыз. Албетте бул иш бар жерде сөз болот экен. Албетте бул биздин аркабыздан эмес, пайгамбарлар аркасынан дагы элдер сүйлөгөн. Биз өзүбүз таза болгондон кийин, өзүбүз туура иш кылып аткандан кийин, туура жолдо бараткандан кийин анча-мынча дооматтарга биз терикпешибиз керек. Өзүбүздүн максатыбызга жеткенге, Кыргызстан мусулмандарынын ынтымагын бириктиргенге, Кыргызстан мусулмандарынын диний сабатыны жогорулатканга, Кыргызстан мусулмандарынын тынчтыгын сактаганга, мамлекет менен биргеликте, мамлекет менен Кыргызстан мусулмандарынын ортосундагы ынтымакты сактаганга биз чын жүрөктөн кызмат кыла беришибиз керек. Аллах субханаху ва таала баарыбызга тынчылык берсин, саламатчылык берсин. Мен жалпы Кыргызстан мусулмандарыны ушундай бир бирөөгө куру доомат тагыштыктан сактаныңыздар деп чакырамын. Себеби мунун аркасы өтө жаман иш. Ким тоомат кыла турган болсо бирөөгө, ошол тооматты өзү дагы көрөт, бул касас болуп эсептелет. Ушуга урматтуу мусулмандар, бирөөнүн аркасынан сүйлөгөндө, куру доомат коюп атканда этият болуп мамиле кылсаңыздар. Аллах субханаху ва таала баарыбызга тынчылык, саламатчылык берсин.